Жақсы тұрыңыз, Құдай бұйырса. Жақсы тұрыңыз. Оғырмаңыздар. Жақсы тұрыңыздар, Құдай бұйырса. Біздің үйіміздің көркі, берекесі, ата-эне сіздерсіздер. Жоққан мекендештер, сіздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жардамыңар көп болсун. Кудайдан эмне тилесеңер, тилегиңер кабыл болсун. Оорубагыла. Балдарыбызга жардам берип аткан балдарга рахмат. Жашасын, ойлогон ой-максаттарына жетсин. Өмүрлөрү узун болсун. Кудай бизди сыйласа, аларды Кудай сыйласын. Өмүрлүү болсун, көп жашап, тилеги ишке ашсын. Айтқаныңыз келсін. Саламатсыздарбы, ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду колунан келишинче элге кызмат кылып, ар тараптан аракеттерин кылып жатат. Ошону менен бирге YouTube каналыбызга жарнамаларды кабыл алабыз. Жарнама боюнча 0557 50 80 33 номерлерине байланышсаңыздар болот. Бул жарнамалар бизнес үчүн эмес, ушул фонддун эмгек жамаатынын ишин жакшыртуу жана медианын чыгашаларын камсыздоо үчүн сунушталат. Жарнамалар төмөнкү багыттарда жарыяланат. Такси кызматтары, жеке бизнес өнүктүрүү, тамак аш азыктары, курулуш багыттары, жумушка кабыл алуу, документ бүтүрүү жана ошондой эле YouTube каналыбызга ссылка менен бөлүшүү жана башка тармактар. Эскертүү: халал эмес өндүрүштү колдоо жарнамасы кабыл алынбайт. Биздин аракеттер элдин бейпилдиги. Сооп Кербени долбоору Талас облусун кыдырып жүргөн чагы азыр Талас облусу Бакай Ата районуна келдик. Дагы ушул жактагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн дагы бир жүзүнө кубаныч тартуулап, бизге келген аманаттарды өз дарегине жеткирели деген билетмен келдим. Saltır bul dünyede ansızda ömür kısa atındı aytılır bak işlerin bolsun muska iz kaltır bul dünyede jakşılık işin menen akındarır жазышсын Kaldır bu dünyede hakikat sezim. Hazır şu 6 oblast Kıdırgan'da Sakır oblast olmuş uşul Талас oblast olmuşum. Kuday buyursa, Kuday'ın bari buyruğu menen de sizlerge gelip aldık. Gelgende daha maksatı uşul soğuktu işke sebep olup kalay деген maksatта. Ekинчиден uşul alыстагы аманат катары жөнөткөн биздин боордоштордун аманаттарын силерге жеткизип берүү. Анан бул тасмага тартканыбыздын себеби баягы бүгүнкү күндө коомчулукта ачык айкындык, адилеттүүлүк, ошо келген аманат аракет жетип атабы же жеткен жокпу деген сыяктуу ошол нерсеге ишенимди бекемдөө гана максатым. Hiç kaçan uşak aytma Görgösün gözüm beni İz kaldır bul dinede Görker sezim meni Анан тышкары ушундай сооп кербенин долбоору менен 7 областты кыдырып ушундай силерге окшогон кичине болсо дагы бир сүйүнүүчү тартуулоо коелу деген максатта кыдырып жүрөбүз. Анан бул кыдыруу жаңы эле Азамат айтып кеткендей, ушу эл биримдиги менен. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ушул ынтымакты
баардыгын чогултуп бир жакшы иштерди кылганга мына Азамат Ражап инилерим ушул топту түзүп, фондду түзүп аябай сонун иштер болуп атат. Бул Кудайга жаккан адамзатына негизи эле мына мен ойлойм ушул ылайым эле ушу биздин байкеңердей балдар арабыздан көп чыксын, жаштарга келечек каалайбыз. Ылайым эле кыргыз элин баккан мыкты кыздар, улдар чыксын. Ал негизгиси ден соолук экен. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Балжан Эсенбе, оорубай сылкабай. Жаратканга жалбарып, жакшы иштерди чын жүрөгүнөн өткөрүп, жалпы баарыңыздардын амандыгыңыздарды тилеп, ушул фонддун бир күчүн чойгон фонддун орун басары Умар Ражап мырза менен ушул киши болот. Зарина деген кызыбыз бар, катчылар, мынакей эгиз кыздарыбыз бар. Майрам Жылдыз деген, Кудайдын кулагы сүйүүсүн Жылдыз деген эгизи ушу таласка кайра келин болуп силерге мындан ары дагы кызматымды өтөйүн келип отурат. Таластын кулуну мынакей Нурсултан деген мыкты жигит, бул жигит ошол кайрымдуулук фондунун Москвадагы бир өкүлү, Москва боюнча. Ана мына бул жерде силерди баарыңыздарды тасмага түшүрүп аткан фонддо өтө чоң өзүнүн орду бар. Алып баруучу, оператор, катчы, секретарь, баардык кызматты мынакей ушул кызыбыздар, Гүлназ кызыбыздар. Дагы тапкан жериңе мен кайгы дагы салам айтпайм. Талас элинин далай суусун, далай нанын жеген ушул киши. Далай концерттен пакетке акчалар салып берген. Аншылак менен элдин кызы, маданияттын мыкты кызматкери, кыргыз эстрадасынын ушу карлагачы деп айтып жүрөбүз. Ушул Райхан Абдуллаев эжекебиз. Ана мен болсо өзүм ат башынын кулуну болом, ушул кичинекей кезинде ниет туруп ушу кыргыз элине жумурай жүрүп так кызмат өтөсөм экен деп. Анан жараткан Кудайдын себептен себеп болуп мынакей Ражап агама кошулуп, Азамат байкеме кошулуп, анан ошо бүтүндөй ошол фонддун дагы бир кичинекей мүчөсү болуп. Анан мондай жаштакай бут кийимдерди болсо Москвадагы Садовод базарында иштеген биздин мына карабайсыздарбы, алыста жүрүшөт. Мекенден четте жүрүшөт, бирок алар жакындан жардам берүүнүн аракетинде. Бул эженин аты ким эле? Айзат. Садовод базарында иштеген Айзат деген эжекебиз өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан мына ушул бут кийимдердин баарын берген. Бүгүнкү күндө бир үй бүлөдө эки балага бут кийим алып бериш кыйынга туруп аткан учурда мына ушул жакта жүрүшүп, мына кол сулап атышат. Korusun, yerim üçün yürü korusun. Elim üçün yürü korusun, yerim üçün yürü korusun. Asmanda uçkan ak yepte
korusun Jerim üçün Не дейбиз? Биз ушу алып келип аткан, жардам берип аткан балдарга чоң рахматыбызды айтабыз. Алла разы болсун силерге. Канчалык ушу балдарга жардам берип, муктаж үй-бүлөлөргө канчалык жардам кылсаңар, силерге да Кудай ушундай жардам кылсын. Ден соолук, аманчылык, анан ынтымак болсун. Анан дайыма ушундай көп жардамыңар берерде, өтө муктаж бул үй-бүлөлөр, чын деле ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген аз камсыз үй-бүлөлөр. Жардамыңарды күтөбүз. Сиз өзүңүз иштегениңизди айтып кеттиңиз. Мен өзүм райсоветтен СОС өнүгүү башкармалыгынын СОС кызматкеримин. Айыл өкмөттөр менен чогуу иштешебиз. Бизде Мажит, ушул Мажит экөөбүз ушул немелердин списогун сурап балдар келип атат дегенен бердик. Ушулар баары биз учетто турган адамдар. Анан мындан дагы жардамыңар болсо, дагы эле келе бергиле, списоктор бере бергиле, жардам бере бергиле. İşlerinize iyilik oluyor. Den soluk olsun. Allah razı olsun. Köprü oluyor. Негизгиси баягы жамгыр менен жер, бата менен элге көрөт дейт. Бирок ошол баталуу менен батала жашайлы деп бүгүн биз ушул жакшы жолго аттанганбыз. Ошол коомчулукта ушул жакшы бир ишибиз менен ийиз калса экен деген чоң үмүттөбүз. Ушул аманат кылып жөнөткөн бардык мекендештерге Алла Таала эки дүйнө бактылуулугун берсин. Бизге көп байланышып туруп айтып, бизден өтүнөт, кээ бирде суранат. Ошо бирке тыйын жөнөтүп, ушул кийимин жөнөтүп, атам дүйнөдөн өтүп кеткен, атамдын мен ыраазычылыгына жете албай калдым, апамдын ыраазычылыгына жете албай калдым, тыйырматымды жасай албай калдым. Бирок ушул кыргыз, ар бир кыргыздын энеси менин энем деп түшүнөм деген кыргыздын намыстуу уул кыздары бар. Мына ошол уул кыздар бүгүн биз Кытайдан, башка жактан карыз албай туруп, башка улуттан жардам сурабай туруп, бул жерде жалаң кыргыздын гана уул кыздары менен болуп аткан иш-чарабыз. Ушул балалуу боло албай жүрүм деп бир кол сунган бир туугандар Кудай буйруса ошол элдин батасы тийип, үйлүү болуңуздар, кыздуу болуңуздар, ооруп аткан бир туугандарыбыз, бир боорлорубуз, ден соолугуңуздар жакшырып кетишин жараткан өзү насип кылсын. Ушул жерде мына бизге колубузга кол алыста туруп, жакындан колдоо көрсөтүп аткан бардык мекендештерге терең ыраазычылык. Анын ичинде мына ушул өзүңүздөрдүн уулуңуздар, мына ошо Эламан, Улук, мына Мажит, мына сиздер ушул жерде списоктарды бүт биз талап кылабыз дайыма чыныгы муктаж адамдар керек деп. Ошол чыныгы муктаж адамдарды бизге ушул ырастап бергенге терең ыраазычылык. Алла Таала бардыгыңыздарга эки дүйнө бактылыгын берсин. Жараткандан гана жардам сурайлы. Кудай буйруса биз жөн гана себепкербиз. Себепкер болойлу. Ушул кичинекей биздин бөлүктөрүбүз эртеңки келечек кыргыздын ошол намыстуу болуп туубузду бийик көтөргөн уулдар көп болсун. Кудай буйруса эки дүйнө бактылык болсун баарыбызга. Бул тилектер адалдыкка чакыруу тилеп жаткан адамдарга ояк тилек. Бул тилектер дилдердеги тазалык, ошондуктан карылардан ой баталып, кандай сонун болор эле деп ойлоймун. Кала билсе келдин уулуң ой, кыргыз уулуң ой, аталып. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы турасызбы? Assalomu alaykum. Жакшысызбы? Assalomu alaykum. Чоңата, кандай болуп каласыз? Келип атсыздар. Кандай ден соолугуңуз жакшыбы? Биз болсо келип калдык де. Алыстан атайын, алыстагы балдардын, ошо кыргыздын салам дубасын мекендештерге жеткизип, Кудай буйруса кызмат кылып коебуз деп, аталардын батасын алып кетейли, атадан бата алайлы деп келип калдык. Жакшы. Кудай самаатсызбы, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшысызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Тезби? Кудай буйруса. Деме, мына ногул баягы биздики кайрымдуу болду деген коомдук фондубуз бар да, чоң ата. Анан ошол колубуздан келишинче бияктагы бүт бир туугандарыбызды кыдырып жүрөбүз.
Анан атадан бир бата алууну баягы жамгыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт дейт. Анан кече сизден сурасак ушу көлөч маасыны эме кылган туура көрдүк. Анан ошо алыстагы иштеп жүргөн уулдарыңыздар, кыздарыңыздар жүрөт, Москвада иштеп. Анан ошолордон кичине чогулган аманаттар болот. Анан ошолорго мына ушинтип жеткизип коюу аракетиндебиз, Кудай буйрса. Кудай буйрса. Муну бутуңузга кийип аласыз, Кудай буйрса ошол. Сиздин размериңизге атайын тууралап алдык. Чак келсин деп өзүңүз атайын кийиңиз. Бата берип коюңуз. Анан жанагы алыста жүргөн бизге дайыма өтүнөт да. Балдар, кыздар жана ооруп аткан бир туугандарыбыз бар, кыйналып аткандар, ошолор бир бата тилек үмүт кылышат. Ошолорго бир дуа кылып коюңуз, ата. Амин. Amin. Osman'ın anası. Ömür var olsun olsun. Ne tilesin ne tilesin diye. Amin. İş karşısın. Bir de el yurt tutuşuk olsun. Dokçuluk mutluluk olsun. Zamandan dışkarı olsun. Sizlerge de densoluk bolsun, aman esin bolsun. Siler meni siyasına siler, Kuday siyasına. Yolun açık olsun. Dilini dilini yetkili. Kuday kabul kılsın buyursa, Kuday buyursa. Kuday ömür жаш берсин, денсаулык берсин. Жараткан насip кылса. Амандыкта туруңуз, чоң ата. Жакшы туруңуз, Kuday buyursa. Жакшы туруңуз. Оорубаңыздар. Жакшы туруңуздар, Kuday buyursa. Биздин үйүбүздүн көркү, берекеси ата-эне сиздерсиздер. Сиздер бар биздин үйүбүз жарык. Kuday buyursa дайыма ушу бата тилек дуа кылып туруңуздар, Kuday buyursa. Siz de buraya kaldırmayın. Жол салып кетейинчи. Эчкимге бербей салып жүрүңүз. Мени зата жакшы күндөрдө жолугалы.